Жалабатта көкбөрү боюнча республикалык чемпионаттын расмий ачылышы болду. Белдеште өлкөнүн 7 дуанынан келген 35 команда атсалышат. Көкбөрү оюну милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Кангантиевдин жаркын элесине жана 9 май жеңиш күнүнө карата өткөрүлүүдө. Молдомуса Ташболотовичтин элесине арналган турнирди ачык деп жарыялайм. Ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчуек Ташиев баштаган жетекчилер, Молдомуса Кангантиевдин агасы Камбаралы Кангантиев жана көкбөрү оюнунун сүйүүчүлөр катышты. Мусакени баарыбыз жакшы билебиз. Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы, Кыргыз милициясынын тарыхында өлбөс өчпөс өз ишин өзünün atını жазып кеткен агаларыбызда. Мына ушул кишини багыттап, сыйлап келгениңиздерге биздин урматтуу ушул көкбөрүчүлөр ассоциациясына, ошол жетекчилерине, көкбөрүчүлөрдүн өзлөрүнө баарыңыздарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кангантиевтердин үй бүлөсү силерге ыраазычылык билдиребиз. Молдомуса Ташболотович менен чоң иштешип, жакындан билген киши катары айтам. Бул кишинин элге ошонун ичинде эле көкбөрүгө кошкон салымы ат көтөргүс, тарыхта алтын тамгалар менен из калтырган биздин агаларыбыз. Кийинки жылдан баштап ошо Кудай буйруса ушул турнирге календарный планга киргизип туруп, жылына бир жолу ошо Молдомуса Ташболотовичтин элесине арналган бир турнир өтүшүнө татыктуу деп эсептейм туугандар. Камчуек Ташиев Жалабат облустук ички иштер башкармалыгына автоунаа, ал эми байгеге 1 миллион сом тапшырды. Биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өздүк курамынын атынан Жалабат облустук УГДга Молдомуса экен атынан деп туруп, бир жаңы машинени тапшырып коюп уруксат этиңиздер. Силердин бүгүнкү өткөрүп жаткан чоң оюнга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин личный составын өзүнөн 1 миллион сом фондуларга бүгүн бердик силерге. Ишиңер ийгилик болсун, тез жолдо болла, ар дайым Кыргыздын туусун көтөрүп, башка элдер, башка журттар силерди көрүп туруп, Кыргызга жерин эмес, элин эмес, Кыргызга көз артуудан коркутуруш керек. Рахмат силерге жигиттер. Көкбөрү оюну эрежеге ылайык 20 мүнөттөн 3 тайм болот. Расмий ачылыштан кийин жогорку лигадагы достук жаштык командалары беттешти. Оюн кызуу жүрүп, күйөрмандардын сүрөөндөрү менен уланды. Ойнотуп аткан 7-чи катарсаны Русланов Султанчик. Бравус менен басып алып, кон такымга басып алып ойнотуп атат. Чыралы Чыкпаева. Эми Султан эңгейде досун команданын жекеме-жеке көкбөрү жүзү көтөрдү. Басты шыкады. Эми ушу оюнчулардагы 5-5-тагы ойуну көп. Бул Кыргыз элинин эле улуттук оюн экен, дүйнөгө таанылып барган сайын командалар көбөйүп атат. Бизде эми Жалалатта биринчи болуп атат. Мен ушул Сузактан ушул жерден ошо биздин балдарды ойнойт элем, жаштыкка балет этебиз деп келип турабыз иншалла. Белдеш 2 майда башталган, эми 9 майга чейин уланат. Эске салсак, генерал-лейтенант Молдомуса Кангантиев көзү тирүү кезинде улуттук көкбөрү федерациясын жетектеп турган. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.